саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Мен бүгүн сиздерге Гапыр Мадаминовдун устаттык өнөр сабагындагы окуучулардын билим тарбия алууга даярдоо деген теманы ушул батманда кенен түшүндүрүп бермекчимин. Мен бул батманды эки бөлүккө бөлдүм дагы. Бирөөнө жан дүйнө деген ат, экинчи жер деген ат койдум. Биз жерге эгинсеп дан өндүрөбүз. Ал эми жан дүйнөгө балдарыбызга билим тарбия үрөөнүн себепкилебиз. Мына ушул дан себүүдө, билим тарбия үрөөнүн себүүдө бизге ар кандай тоскоолдуктар жолугат. Агай ушул өзүнүн эмгегинде бизге кенен түшүнүктүү ачып берген. Мына мен ошолорду сиздерге түшүндүрүп берейин. Балага билим тарбия үрөөнүн себүүдө баладагы жеке терс сапаттары, надандык, ыкшоолук, каалабастык, жалкоолук, кызыкпастык жана башка көптөгөн сапаттары үрөөндүн өнүгүшүнө кедерги болмокчу. Ал эми биз дан сепкенде жерди адегенде айдап, жумшартып, малалап алабыз. Эгерде таштар болсо таштарын терип, чымдарын, ото чөптөрүн албасак, бул дандын өнүгүүсүнө тоскоол болот. Эгерде биз ата-энелер тарабынан, мугалимдер тарабынан баладагы окууга болгон, тарбия билим алууга болгон каалоосун, кызыгуусун ойгото албасак, ага окуунун зарылчылыгын түшүндүрө албасак, бул үрөөнүбүз дагы оңой менен өнбөйт деп айтар элем. Ал эми дан сеп эгин алууда биз ошол буутайга болобу, арпага болобу, арык-чап суу алып барабыз. Мына бул суусуз эгин өспөсү бизге белгилүү. Мен бул жерге күндү эки тарапка тең тиешелүү кылып тарттым. Анткени күн өсүмдүккө кандай зарыл керек сыяктуу болсо, баланын өсүүсүндө дагы күндү мен эненин меримине салыштыруу менен ошол эненин мерими өтө эркелетип жиберүү менен коштоло турган болсо, эгинди ысык күн күйгүзүп ийген сыңары баладагы билим тарбиянын дагы өнүгүүсүнө терс кедергисин тийгизет деп айтар элем. Биз эгинди өстүрүүдө ар кандай жер семирткичтерди себүү менен биз жакшы түшүм алганга аракет кылабыз. Биз демекчи дыйкандарбыз. Ал эми мектепте бала билим тарбия үрөөнүн өндүрүүдө баладагы мугалим бүгүнкү күндө өтө керектүү, өтө зарыл, аба суудай болгон усулдары бизге керектүү биздин тилибизде жөнөкөй тил менен жазылган агайдын китептери болгон устаттык өнөр, акыл эмгегинин маданияты, ата-энелер сиздер үчүн, өзүн өзү тарбиялоо, ошондой эле ой өрүшү, кругозор китептерин пайдалануу менен балдарды тарбиялай турган болсок, окууга себилген билим жана тарбия үрөөндөрүбүз жакшы өнүгөт дагы, мыкты инсан болот демекчимин. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.